ушул турган элдер бүгүн миң болду. Бала чака, боюнда барлар бар, кара картаңдар бар. Чыккандан да уялып атышат. Эми ушул тегеректе сиздин үнүңүздү угалы деп ушул жерде келдик. Мына эми биз калдор мына Казакстандын элчилиги менен сүйлөшөсүңөр же эме кылып калдор ачтырып берсеңиздер, эптеп биз ушу Кыргызстанга жетип алалы. Ушул турган жаш балдар Россиядан акча салып эле эми Кыргызстандан акчаны салдырып ушинтип жол керек кылып эптеп кетели деп атышат. Эн аталарынан сурап, бир туугандарынан сурап ушинтип кыйналып атышат. 3 айдан бери биз бошпуз. Эч жерде иштебейт балдардын баары тең. Кыйналып кетти. Жаан жаап атат биякта. Күнүгө суук экен бул жер. Палатада жатышат, жерде жатышат, эшикте жатышат. Жер жок уже жатарга. Жаанда аябай кыйналып кетишти. Балдарды кичине ойосоңор болот. Сиздерди биз эме шайладык. 120 депутатты. Бирөөңөр кичине чыгып койсоңор болот, бир эркек болуп. Өзүңөр эле автобус жалдасаңар намус жокпу? Намустан өлүмдөн намус кымбат дейт. Бир намустанып койсоңор болот. Алып кетели Кыргызстан деп. Бул жерде жыргагандан турушкан жок, жаштар иштесин деп. Москвада жумуш жок, жумуш жок. Орустарда жумуш бар. Отурганыбыз менен карантинде эчтеке тыйын берген жок. Орустарды эле эметип, биз болсок монтип эле калдык кураяк эле. Кичине жардам бергиле силерди эртең эле керек болобуз биз шайлаганда. Чуркап берип 1000 берейин же 5000 берейин деп чуркабагыла, эч ким шайлабайт эми. Болчу. Элдер уже тажап кетти, силерге ишенбей да калды. Кичине кыймылдап койсоңор болот. Лерибиз деп. Намус барбы? Намус барбы силерде? Бул жерде атасы өлгөндөр, энеси өлгөндөр жетпей калды деп чырылдап чыркырып отурат. Ичинде ошолорду карабайсыңар. Жете албай калып, бир уч топурак сала албай жатышат бул жерде. Бир кичине намустансаңар болот. Же кыргыз эмессиңер же, кичисиңер же, иттен туулгансыңарбы? Менде деген ушундак термендечилге. Эмне силер намустанбайсыңар я? Ушундай намусту ойлош керек кыргыз деген. Кыргызды бири-бири колдош керек. Даже соғыс уағында да болса байлығыңарға таянып, тиреніп жатасыңар жамбастап, ақшаларыңарды жамбасыңарға қысып. Бұл емне деген шындық, бұл емне деген шербенде